Мен 5 ай болбоду иштегениме, омбудсмен болуп. Ушул жаңы жылдан баштап мына бүгүнкүгө чейин негизи 90% ашык жана резонанстуу кылмыш иштер менен баягы өткөн мурдагы саясатчылар, коомдук саясий ишмерлер менен абакта тургандар менен негизинен жолугуп бүттүм. 1-2 жолугушум калды. Анын ичинде жанагы биздин өкүлдөр жакын арада ошол Абдылда Капаров менен да жолугуп кеткени азыр даярданып атышат да. Эми бир топторун адвокаттарын кабыл алдык, бир топторуна өзүлөрүбүз абакка барып жолугуп, мындайча айтканда, мына азыр эркиндикке чыккан айрым инсандарыбыздан баштап бүгүнкү күнү дагы ошол абакта отурган Суталиновго чейин баары менен жолугуп, арыздарын алып, айрымдары боюнча сот органдарына, башкы прокуратурага өзүбүздүн көз карашыбызды, сунуштарыбызды бердик. Азырда бул жумуш улантылып атат. Анан толук кандуу баягы жоопторду алып, анан ошонун баарын мониторинг кылгандан кийин анан дагы коомчулукка дагы кабар беребиз.